Жалал Абад облусу боюнча алтын сертификатты Курманбек Батыр атындагы Жалал Абад лицейинин бүтүрүүчүсү Рыскелди Курманбеков алды. Ал жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен 220 балл чогулткан. Айтымында акыркы 1 жыл аралыгында тест тапшырууга каттуу аракетин көргөн. Быйыл 11 класста агайларым, ата-энем буйруса алтын сертификат ал деп ниет кылды. Мага айтып жатышты. Мен да ошолордун ишеничин актайын, ниетин актайын деп даярданып баштадым, жакшы эле даярдандым. Кийин ошо 1 жыл бою даярданып, кийин 21 июнь күнү тапшырдык. Алар тапшырып бүткөндөн кийин да бирок аябай коркуч сезим болду. Булардын ишеничин актай албай калсам эмне болот деп. Бирок ошо Кудай насип этип жакшы эле результат чыкты. Быйылкы окуу жылында биздин лицейде 40 бүтүрүүчү бүтүп атат. Ошонун 38-и быйыл жалпы республикалык тестке катышкан. Негизинен балдардан жогорку жыйынтыктарды күткөнбүз. Биз 3 болбосо 5 бала ошол жалпы республикалык тестте алдыңкы орундарга ээлейт деген үмүтүбүз бар эле, бирок ошол үмүтүбүз акталды десек болот. Мына ошол балдардын ичинен бир балабыз Курманбеков Рыскелди алтын сертификатка ээ болуп, жалпы шаардын, областтын, лицейди абдан кубандырып отурат. Карманыбыз эң мыкты окуган окуучулардын бири болгон. Андыктан 5 жыл лицей тарабынан 100% жеңилдетилген түрдө акысыз билим алган. Эми болсо 11 классты кызыл аттестат менен аяктап турган убагы. Мен өз негизи 1 класстан 6 класска чейин Кочкар Ата шаарында 28 мектепте окугам. Ал жакта деле окуум жакшы эле болчу. 6 класста бул Сибат лицейлери олимпиада өткөрүшөт. Математикадан ошол олимпиадаларга катышып жүрүп, ошол лицейди көрүп, кийин лицей жагып аябай 6 класстын акырын тапшырып көрдүм. Кийин 6 класс тапшырып өттүм. 100% жеңилдет алдым бул жактан. Келечекте программист болууну кыялданган Рыскелди чет өлкөдө билим алууга аракеттенип жүргөн. Бирок кыялдар кырдаалга байланыштуу өзгөрүшү мүмкүн. Буйруса чет мамлекетке тапшырдым, өттүм ал жакта Гонконгдун университетине. Бирок азыркы ситуацияга байланыштуу дагы үйдөгүлөр менен сүйлөшүп ойлонуп көрөм. Ошо алтын сертификат менен болсо, бир болсо Кыргызстанда эле калсам деп. Уулунун кубанычын тең бөлүшүү үчүн бүгүн ата-энеси да анын жанында. Алар да баласынын тест тапшырууда мыкты жыйынтык көрсөтө алат деп ишенишкен. Уулумда негизи күтүп эле атканбыз. Балам жакшы эле окуучу, эжелери да жакшы окуган. Эми Алла таалам насип эткен экен, жакшы ийгиликтерге ээ болду. Бактыгүл Тешебаева, Маматкадыр Маматалиев, Жалал Абад шаары.